Өткен. Так, записьти жандырып койдум. Анда эмесе баштадык, достор. Азыр мен силерге трансляция аркылуу презентация жасап берем. Андан кийин суроо жоопторду уюштурабыз. Бүгүн биз сиздер менен криптовалюта аркылуу акча табуунун жолдору деген темада сүйлөшөбүз. Биз кантип акча таап жатабыз практика жүзүндө, ошолордун баардыгын сиздерге түшүндүрүп айтып беребиз. Эң алгач эле биз өзүбүз жөнүндө кыскача маалымат бербей кетиптирмин, кечиресиздер. Кыскача маалымат берип кетейин, себеби жаңы кирип аткандар да болушу мүмкүн, араңыздарда бизди тааныгандар да болушу мүмкүн да. Ошон үчүн азын эле кыскача маалымат. Менин атым Мира. Мен Кыргызстанда Айылда жашаймын жана менин партнерым, шеригим бул Дариха Асанова. Ал Россияда жашайт азыркы учурда. Экөөбүз тең 2021 жылдан баштап бирге ушул багытта иш алып барабыз жана башкаларга үйрөтүп келе жатабыз. Биз жөнүндө сиздер Instagram баракчабыздан дагы толук маалыматтарды алсаңыздар болот. Анда эмесе бүгүнкү темага кеттик, достор. Эң эле биринчи биз криптовалюта аркылуу иштөөнүн мен связьды текшерип алайынчы. Тариха ушул жерде экенин угуп атабы? Так, меники угуп атабы? Дариханын үнү мага угулбай жатат. Бул жакта бирөөнүкүн жандырайын азыр. Ким бар? Алмашай деген аккаунтту жандырайынчы. Угулуп жатабы менин сүйлөгөндөрүм? Угулуп атат Мира же. Эми угулуп атат. Анда кеттик. Биринчи ушул криптовалюта аркылуу иштөөнүн жолдоруна чейин мен сиздерге криптовалюта тууралуу бир аз маалымат бергим келип жатат. Криптовалюта деген бул интернеттеги санариптик акча десек болот. Мисалы, биз магазиндерге барганда кадимкидей кагаз акчалар менен же карталар менен покупка, продажа кылабыз турабы? Ал эми бул телефондун ичинде, интернеттин ичинде биз криптовалюта менен ушул иш аракеттерди жасасак болот. Жана ошондой эле, мисалы, оны эшикти жаап койсунбу биракка? Оштон Бишкекке акча которуш керек болсо, же Москвага, башка жака акча которуш керек болсо, же обратно, ошол иш аракеттерди биз банкка барып жасайбыз. Жана комиссия төлөйбүз туурабы? Убакыт кетет бул жерде. Анан көбүрөөк комиссия төлөп калышыбыз мүмкүн. Ал эми бул иш аракеттерди криптовалюта аркылуу жасай турган болсоңуздар, сиздер мисалы бул ылдам болот. Эч жака барбастан эле секундтун ичинде эле сиздер дүйнөнүн баардык бурчуна криптовалюта аркылуу акчаларды которо аласыздар. Криптовалютага бул эч бир өкмөт же бир мамлекет же болбосо бир банк криптовалютаны көзөмөлдөбөйт. Аны эч ким көзөмөлдөбөйт. Ал ошол блокчейн системасында иштейт. Эми бул жерден криптовалюта аркылуу эмне үчүн адамдар мисалы криптовалютага кызыгып атышат азыркы учурда көпчүлүгү? Себеби ошол азыркы айтып кеткендей эле
банкка барып убара болбостон дароо эле дүйнөнүн баардык бурчуна бул жерден криптовалюта аркылуу акчаларын бат жана комиссиясы нулевой комиссия менен дагы которсо болот да, которо алышат. Ошон үчүн элдер бул жака кызыгып атышат. Анан бул жерде банкы жок эле, ортомчусу жок эле, эч жака барбай эле сразу эле өзүнүн катталган биржа аркылуу которо алат бул иш аракеттерди тез жүргүзө алышат. Андан кийин бул жерден криптовалютада дагы иштөөнүн ар кандай жолдору бар, ошолорго дагы адамдар кызыгуусун жаратып атат. Ал жолдорду биз бир аздан кийин айтып беребиз. Криптовалютанын негизги түрлөрү бул биринчи эң алгачкы чыккан криптовалюта баарыңыздар эле билсеңиздер керек, биткоин болуп саналат. Биткоин эң биринчи чыккан криптовалюта. Биткоинден башка кийинки чыккан миңдеген криптовалюталар чыккан, алар альткоиндер деп аталат. Ал эми баасы туруктуу болсо стейблкоиндер деп аталат. Мисалы, алардын баасы $1 байланган. Баасы өсүп кетпейт же түшүп кетпейт. Бул стейблкоиндер, мисалы USDT же USDC кирет да. Ал эми альткоиндерге ошол биткоинден башка монеталар кирет. Мисалы, Ethereum, Solana, BNB, Ripple, PP, ошол монеталардын баардыгы альткоиндер деп аталат. Эми криптовалютада иштөөдө, мисалы, биз коопсуздук эрежелерин сакташыбыз керек. Бул жакта дагы мошеннический схемалар аябай көп да. Ошолорго биз жол бербеш үчүн өзүбүздүн коопсуздугубузду сакташыбыз керек. Биринчи эле криптобиржага катталганда, катталып верификациядан өткөндөн кийин эле Google аутентикатор улашыбыз керек, паролубузду эч кимге бербешибиз керек, электронный почтага номерибизди привязка кылыш керек. Ошол почталардын баардыгын засчитать этип, ошол иш аракеттерди жасашыбыз керек да, алдын ала. Жана ошондой эле Google аутентикатор улаганда дагы ал жактан бизге фраза берет, ошолорду сактап, жазып, коопсуздукту өзүбүз колго алышыбыз керек, сак болушубуз керек. Башка бирөөлөргө паролдорубузду же болбосо бир доступту подключение кылып бербешибиз керек да. Мына ошондо биз криптовалютада активдерибизди сактай алабыз. Андан кийин бул жерде мен сиздерге азыр криптовалютанын иштөөнүн жолдорун бирден айтып берейин. Бул биринчи жолу криптовалюта аркылуу биз биржалардын ичинде спотовый торговля аркылуу иштесек болот. Спотовый торговляда мүмкүнчүлүктөр аябай чоң бул жакта. Биз бул жерден риск да эске алабыз, албетте. Спотовый торговля аркылуу бир монеталарды арзан алып жана аны бир аз кымбатыраак сатып иштесек болот. Угулуп атат, микрофон ачык. Мындай кылып коеюн сиздерге көрүнүш үчүн. Спотовый торговляда мисалы кандай болот? Бир монетаны, биткоинди мисал кылып айтып берейин. Биткоинди сиздер мисалы $100,000 кезинде алсаңыздар, бир биткоинди. Спотовый торговляда кандай болот? Ошол бир штук биткоин пайда болот. $100,000 ордуна бир штук биткоин пайда болот. Жана бул жерде жакшысы, мисалы биткоин $90,000 түшүп кете турган болсо, сиздердин балансыңыздар $90,000 көрсөтөт, бирок бир биткоин количество өзгөрбөйт бул жердечи. 85ке түшүп кетсе да 85,000 көрсөтөт, бирок количествоңуздар кемип кетпейт да. Бирок кайра бул жерден, мисалы, мына жерден мындай болуп түшүп кетпеди, кайра ордуна барат да. Бул жаккачы $100,000 алып атпайсыздарбы? 100,000 же 110,000 чейин көтөрүлүшү мүмкүн да. Сиздер ошол жерден 100,000 алган биткоинди 105, 110, 116 ошондой долларга сатып, анан ал жерден пайда табасыздар. Анан сөзсүз бир биткоин целый алыш керек деген нерсе жок бул жерде. Сиздер $10, $20 деле алсаңыздар болот да.
бир эле биткоин эмес, башка альткоиндарды деле алып иштесеңиздер болот. Спотовый торговля аркылуу. Мисалы, бир BNB монетасын биз кечээ релизтерди чыгардык, $616 кезинде 3 BNB алганбыз. Ошол 3 BNB сатпай, кармап, анан кийин кечеги күнү $940 чейин чыкты да. Элестетиңиздер, бир BNB $940 чейин чыкканда 3 BNB'ден канча пайда таап атасыздар сиздер. Андан кийинки жолу бул стейкинг. Стейкинг аркылуу дагы криптовалютада иштесек болот. Мисалы, ушул эле мисалды алайлы. Сиздер 3 BNB'ни алып койдуңуздар, бирок ал BNB жөн эле турат да, кошелегиңизде биржада жөн эле турат. Жөн эле тургузбай, аны сиздер ишке салып койсоңуздар болот. Мисалы, ошол 3 BNB'ни сиздер стейкингке коюп койсоңуздар, стейкинг аркылуу дагы сиздерге процент түшүп турат. BNB'нин үстүнө BNB кошулуп турат да. Андан сырткары BNB өзү Binance биржанын монетасы болгондуктан BNB сактаганыңыздар үчүн Binance'да сиздерге көп мүмкүнчүлүктөр берилет. Мисалы, жаңы листинг болуп аткан монеталар BNB сактаганыңыздарга жараша ким канча сактап атат. Мисалы, бирөө 1 BNB сактап атышы мүмкүн, бирөө 1,5, бирөө 3, бирөө 10 сактап атышы мүмкүн да. Ошого жараша ким көп сактаса көбүрөөк, аз сактаса азыраак кошумча ошол жаңы листинг болуп аткан монеталар берилип турат. Бекер. Түшүнүп атасыздарбы? Бекер кошумча монеталар сиздерге түшүп турат. Аны листинг болгондо кадимки акчага сатсаңыздар болот. $5, $10, $15, $50-100. Эми сактаганыңыздарга жараша берилип атпайбы? Бул жерде азыраак сактасаңыздар, азыраак монета берилет. Көбүрөөк сактасаңыздар, көбүрөөк монета берилет да. Ушинтип кошумча стейкинг аркылуу дагы сиздер акча таба аласыздар бул жактан. Анан стейкинг аркылуу жаңы аккаунттар үчүн дагы сонун мүмкүнчүлүктөр бар. Биржа өзүнө тартуу максатында, өзүнө мындай ошол кармап калуу максатында десек да болот, немени адамдарды бонус берет. Мисалы, жаңы аккаунт ачкандарга 500% 3 күнгө, 7 күнгө же 1 жумага ушундай берет да, көбүрөөк берет. Мисалы, кечегинде Bybit биржасында 3 күн, 4 күн болуп калды, 555%тик стейкинг берилип атат. Мисалы, $100 коесуң, ал жерге 3 күнгө $4 кошулат да. Элестетиңиздер, жөн эле $100 коюп коесуң, 3 күндүн ичинде $4 сага биржа кошуп стейкинг аркылуу берет. Стейкингке коюп атканда бул жерде дагы эки багытта койсок болот. Аны биз терең мындай шагым үйрөтөбүз, кантип коюп, кантип пайда табышты бул жактанчы. Андан кийинки дагы бир иштөөнүн жолу бул арбитраж. Криптовалютада арбитраж аркылуу дагы акча таап иштесеңиздер болот. Азыр Инстаграмга кирсеңиздер, көпчүлүгү арбитраж аркылуу, арбитраж Base-Card, арбитраж PTP деп чыгып атпайбы? Үйрөтөм дегендерчи. Только арбитраж менен иштейм дегендер, связка берем дегендер турабы? Ал кандай? Ал жакта кантип иштесек болот? Арбитраж криптовалюта аркылуу болгондо, мисалы, обменниктер аркылуу, связкалар аркылуу иштегенде, ал жактан иштесе болот, акча тапса болот, бирок рискованный жагы бар. Мисалы, ошол обменник, мисалы, Binance'дан $100 бир монетаны аласыздар, $100 монетаны, аны башка обменникке которосуздар дагы, ал обменниктен ошол $100 монетаны $110 сатасыздар. И $10 пайда көрөсүздөр бул жерде. Андан кийин бул жердин минус жагы обменник жабылып кетиши мүмкүн.
же болбосо обменник выводду жаап коюшу мүмкүн. Иштей берет, бирок сиз үчүн акча чыгара албай турган кылып тоңдуруп коюшу мүмкүн да. Ушундай рискованный жактары бар. Связка ошондой иштегендечи, обменник аркылуу иштегенде. Ал эми арбитраж P2P дегени бар. Бул биржанын ичиндеги P2P арбитраж. Ал жерде сиздер өзүңүздөр жарыя чыгарып, мисалы сом менен, рубль менен доллар алам жана доллар сатам деп жарыя чыгарып иштесеңиздер болот. М-банкка, Эл-картка, Бакай банкка, компанионго, ошолорго доллар сатып, неме алмаштырып, жана ал жерден өзүңүздөргө биржага доллар алып, өзүңүздөр жарыя чыгарып, мисалы базарда ошондой обменниктер бар го, доллар, рубль алып барсаң, алмаштырып бере турган. Ошонун эле онлайн жүзүндө биржанын ичинде бар да. P2P арбитражда, мисалы, сиздер 1 долларды 88 сомдон аласыздар. 8800 сомго 100 доллар алсаңыздар, аны кайра 88 сом 20 тыйында сатсаңыздар, 8820 сом болот. Туурабы? Ошентип сиздер бул жерден да кошумча акча тапсаңыздар болот. Эми 100 долларды эле карап отурбайсыз да, бул жерде тез-тез айланат, тез-тез адамдар доллар алып турат, доллар сатып турасыз. Ошон үчүн бир күндө бир канча доллар алып сатып, мындай 1000 сом, 3000 сом, 5000 сом тапса болот да. Канчалык көп объем жасасаңыздар, көбүрөөк акча таба аласыздар бул жерде. Ошентип бул жакта P2P аркылуу, мисалы, биржалардын ичинде кошумча акча таба аласыздар. Андан кийинки акча табуунун дагы бир жолу Launchpool, Launchpad аркылуу акча таба алабыз. Бул жерде Launchpool'дарга, Launchpad'дарга биржалардын ичинде катышып кошумча акча тапсак болот. Биз дайыма таап келебиз, мисалы, бул жерде кандай болот? Жанагы алып койгон BNB стейкингке коюп койдук, ошол стейкингке коюлуу эле эгерде Launchpad уюштурулуп жаткан болсо, Launchpool уюштурулуп жаткан болсо биржада, ал ошо стейкингте туруу эле катыша берет да, бул жака автоматтык түрдөчү. Эгерде BNB болсо, если башка USDT монета менен катыша турган болсоңуздар, анда анеме так. Анда ручной коесуздар ал жерге. Launchpool башталганда. Бул жерде 100 доллардан нары катышсак болот. Launchpool башталды дегенде 100 долларыбызды коюп, же 1000 доллар, 2000 долларыбызды коюп, немеге биржага неме беребиз. Канча убакыт өтө турган болсо, ошончо убакытка беребиз жана биз берип турган үчүн, USDT-ны же BNB-ни берип турганыбыз үчүн жанагындай неме кылабыз да, заморозка болуп калат да, бергенден кийинчи, ал жака коюлгандан кийин. Ошон үчүн бизге Launchpool, Launchpad уюштуруп жаткан монетадан кошумча берилет. Бул жерде дагы сиздер канча монета менен катышып атасыздар, ошого жараша болот. Мисалы, 100 доллар менен катышып атсаңыздар, ошого жараша токен берилет. 1000 доллар менен катышып атсаңыздар, ошого жараша көбүрөөк токен берилет. Суммага жараша табасыздар. Мисалы, бизге көпчүлүк айтышат да, бир күндө канча табам, Launchpool'дан канча табам, Launchpad'дан канча табам, бир айда канча табам депчи. Бул жерде депозитке жараша болот да. Акча табуучу, сен мынча табасың деп айтыш кыйын. Мисалы, мугалим мугалимдерге мисалы саатына мынчадан төлөнөт, анан сен 36 саат болду, айлыгың мынча болот деп айтыш оңой да. Ал эми бул жакта ошол сен канча депозит менен катышып атасың, ошого жараша табасыздар. Бирок бул жакта сөзсүз берилет, берилбей калуу мүмкүн эмес. 100 доллардан 2000 долларга чейин катыша аласыздар бир аккаунттан. Качканда, мисалы, Launchpad'дан ар кандай акча түшөт. Качканыбыз депозитке жараша түшөт. Кимге азыраак качса азыраак, көбүрөөк качса көбүрөөк монета түшөт. Бирок ошол монета дагы листинг болуп чыкканда
бир ошол монета арзаныраак чыгып калышы мүмкүн. 10-15 доллар эле прибыль алып калышыбыз мүмкүн да. И кымбат чыгып калган учурлар да болот. 300, 400, 500 доллар түшкөн учурлар деле болот да. Эгерде монета срот талабы күчтүү болсо, өсүп кетсе, бул жака листинг болгондон кийин анда жакшы пайда тапсаңыздар болот. Лаунчпад бардык эле биржаларда өтүп келет. Особенно ушу немеде Binance'da, Bybit'te көп болот. Ошолорго катышуу менен дагы кошумча акча таба алабыз. Дальше кеттик. Промо акциялар. Азыркы учурда промо акциялар аябай көп болуп атат биржанын ичиндечи. Биржанын ичинде промо акцияларга катышуу менен дагы кошумча акча таба аласыздар. Мисалы атап өтө турган болсок, мен кече Instagramга рилс чыгаргам, ким көрдү? 10 доллар менен дагы промо акцияга катышсаңыздар болот деп рилс чыгарган болчумун, ошону көрсөңүздөр керек. Азыркы учурда Binance биржанын ичинде мисалы жаңы листинг болуп атса, монеталар. Листинг деген бул ошол Binance биржасына жаңы монета кирет дагы сатыкка чыгат. Мурда сатылган эмес, листинг дегени ошол сатыкка чыкканы листинг деп айтылат да. Түшүнүп атасыздарбы? Жаңы монета листинг болгондо промо акция уюштуруп жатат азыркы учурда. Мисалы азыр именно актуалдуу 4 же 5 промо акция бар. Азыр катышса болот да. И ал жерде дагы 3 этап менен өтүп атат. Биринчи этап бул эгерде ошол промо акция башталганда, бүгүн башталса 15 сентябрь 9-да. Ошол 15 сентябрь 9-да 9-дан баштап ачылган аккаунттар, катталган Binance'га катталган жаңы аккаунттар бул жаңы аккаунт болуп саналат. Ошол жаңы катталып, ошол промо акцияга катышсаңыздар, сиздерге көбүрөөк токен түшөт. Биринчи баскычы. Если жаңы аккаунт ача албаймын, мен уже ачып койгом, колдонуп атамын деген аккаунттар 300 долларлык объем жасайбыз. Бирок ал промо акция уюштуруп атканда место берилет. Бул жерге Кыргызстан эле катышпайт, дүйнө жүзү боюнча адамдар катышат да. Бул промо акция алдын ала айтылат дагы бизге. Анан биз окуучуларыбызга айтабыз, мындай промо акция болот, саат мынчада, мынчанчы числодо, мындай кыласыңар деп айтабыз да. Ошол учурда анан кийин кирип каласыздар. Ал жерде мындай айтылат, мисалы 300 долларлык объем жасайсың ушул монетага, мынча орун бар дейт. Ошол жерде башталары менен биз толугуча, орун калбай калгыча катышып үлгүрүшүбүз керек да. Эгерде орун толуп калса, анда ал экинчи этаптагы промо акцияга сиздер катыша албай каласыздар. Орун толуп калгандан кийин жасасаңыздар, силерге монета берилбейт да, кошумча. Анан бул экинчи варианты болду. Үчүнчү варианты бул бардык эле аккаунттар катыша алат. 500 доллардан жогору объем жасагандар. Ошол токенге 500 доллардан жогору канчалык көп объем жасасаңыз, ошончолук көп токен келип түшөт. 500 эле долларлык жасап койсоңуздар, анда азыраак түшөт. Мисалы 5000 долларлык объем жасасаңыздар, ошого жараша көбүрөөк түшөт. Түшүнүп атасыздар? Ушинтип 3 багыттан неме кылсаңыздар болот. Акча тапсаңыздар болот да, промо акциядан. Binance'дын ичинен эле айтып атам сиздерге азырчы. Ал эми Bybit'тин ичинде мындай нерселер аябай тынымсыз болот да. Бири бүтсө бир башталып, бири бүтсө бир башталып, тынымсыз болот. Ал жакта дагы объем жасаганыңыздарга жараша кайсы монетага промо акция уюштурулса, ошол монетага участвовать басып, объем жасайсыздар, ошол объем жасаганыңыздарга жараша берилет кошумча монеталар. Анан мынчасы башталып атат, мынчасы бүтөт, анан мынчасы силерге награда түшөт деп бүт маалыматтарды берет. Биржадан алсак болот. Анан ошол түштү дегенде эле сиздерге келип түшөт, аны кадимки акча кылып сатсаңыздар болот. Биздин окуучуларга буга чейин мисалы ошондой промо акциялардан 460 доллар түштү, крупный, мен билгенден бир эле аккаунтка
бир эмес бир нече аккаунттан жасап иштегендер бар бизде. Бир эле аккаунтта айтайын, мисалы $460 түштү. Кайсы монета экенин унутуп калдым. Биздин Instagram рилсте дагы бар. Кирип көрсөңүздөр болот. Анан 400, уже 100дөн нары көпчүлүгү түшөт да, эси жаңы аккаунт мүмкүнчүлүгү болсо. Эси эски эле аккаунттар менен катышып атсаңыздар, анда анчалык крупный түшпөсө дагы жакшы эле 10, 15, 20, $50 ичинде тапсаңыздар болот. Ошондой токендер түшөт. Если токен түшкөндө сразу сатып жиберсеңиздер, мисалы кийин баасы көтөрүлүп кетсе, ошол учурда сатканыңыздарда сразу сатпай, анда көбүрөөк прибыль аласыздар да. Ушундай мүмкүнчүлүктөр бар бул жерде. Сатпай, если монетаны изилдеш керек да, артында кандай бул өсө турган монетабы же өспөй эле турган монетабы, ошолорду бир аз изилдегенде түшүнүк алганыңыздарда, анан кийин буну мен сакташым керек экен деп сактап, баасы өскөндө сатсаңыздар көбүрөөк акча табасыздар. Анан дагы бир нерсе бул альфа поинттер. Альфа поинт аркылуу дагы акча тапсаңыздар болот. Мисалы альфа монеталар менен биржанын ичинде торговля жасап, ал жерден биржанын ичинде альфа поинттерди чогултуп, минимум 66, 63, 66 точно азыр адаштырып атам. Ошончо поинт менен минимум жаңы немелер уюштурулуп турат бул жакта. Альфа поинти барлар үчүн жаңы айрдроптор болуп турат. Ал жерден ошол Twitterге, Telegramга, YouTubeга мисалы подписаться этип, анан ошо поинтиңиздер бар болсо катышсаңыздар болот. Ошо катышканыңыздар үчүн, ошентип эле катышып койгонуңуздар үчүн сиздерге кошумча монета берилет. Ошол жаңы уюштурулуп жаткан монета берилет дагы. Бар, эшикке ойноп тургучу, бар, эшикке ойноп тургула. Ал жерде аябай жакшы түшүп берет да. Канчалык альфа поинтиңиздер көп болсо, ошончолук жакшы түшүп берет. Кээ бир айрдроптор мисалы 200 альфа поинти болуш керек дейт да. Эгер 200гө поинтиңер жетпей калса, анда ал айрдропко кача албай каласыздар. Альфадан жакшы монеталар түшүп атат, мисалы $20, 50, 70, 200, $300 түшкөнүн көрөм да менчи. Мен өзүм активдүү альфа менен иштебейм. Альфа монеталарын алып сатып поинт жыйнабайм да. Башында ошентип иштеп аттым эле, кийин таштап салдым. Убактым болбойчу. Ушул жактан да иштесе болот. Азыр альфа поинт немеге дагы кирди. Качо кайсы биржаларга дагы кошумча кирди. Ал жактан дагы ушундай мүмкүнчүлүктөр берилип жатат. Дальше кеттик. Мегадроп, айрдроп. Биржанын ичинде мегадропторго, айрдропторго катышып дагы кошумча акча таба алабыз. Мисалы мегадроп болгондо сиздер 3 күнгөбү, 7 күнгөбү, 14 күнгөбү ошо уюштуруп жатканда өздөрү айтат мынча күнгө депчи. Ошончо күнгө монета коесуздар. Мисалы $1000 же $100 койсоңуздар, 3 күнгө койсоңуздар, 3 күндүн ичинде ал акчаны чыгара албайсыздар, заморозкада болот. Анан кийин ошол 3 күнгө биржага монетабызды бергенибиз үчүн бизге биржа кошумча уюштуруп жаткан мегадроптун токенин берет. Анан токенин берет дагы, ошол токен кошумча бизге бонус катары түшөт. Листинг болот дагы, листингде түшкөн монетаны сатып акча таба аласыздар. Бул боюнча дагы биз рилс чыгарганбыз. Акыркы катышкан мегадропто 3 бөлүктөн түштү. Ар биринде 70 канча доллардан түштү. $46 түштү. Азыр Дариха өзү көрсөтүп айтып берет. Буга бир аз пауза кыла турайын дагы. Анан кийинки теманы айтып бере берейинби сиздерге. Айрдроп аркылуу дагы биржалардын ичинде криптовалютада негизи кантип айрдроп аркылуу кошумча акча таба аласыздар. Если биржанын ичиндеги уюшулуп жаткан айрдроптор болсо,
сиздер ошол airdropдун койгон шарттарын аткаруу менен кошумча акча тапсаңыздар болот да. Мисалы, буга мисал ошол airdropко катышып мынча депозит жаса дейт. $100 депозит жасап, же ошо $100 болуп жаткан airdropдогу болуп жаткан токенди алып сатып койсоңуздар, силерге кошумча airdrop аркылуу монета келип түшөт. Келип түшкөндө аны алып сатып кошумча акча тапсаңыздар дагы болот. Airdropко катышканда, мисалы, биржалардын ичинде катышып атканда бизге көбүнчө депозит талап кылынат. $100 мисалы депозит талап кылынат да. Если депозити жок эле жөн эле объем жасай турган airdropдор болсо, анда ошол $10 болобу, 15-20 ошол менен деле катыша берсеңиздер болот airdropко. Бул депозит менен болуп атат, airdropко депозити жок да катышсаңыздар болот. Депозити жок, 0 депозит. Биз ушундан баштаганбыз да, биринчи келгенде 2019 баш бакканбыз. Андан кийин кызыгып 2021 күч алып кеткенбиз да, мындайча айткандачы. Ушу биринчи airdropдордон баштаганбыз да биз. Airdropдорго бесплатный катышат элек. Ошо Twitterге катталып, Telegramга катталып, YouTubeга катталып, туура отчетторду жөнөтүп, кошелек адресибизди жөнөткөнүбүздө бизге airdrop бүткөндө ошол жөнөткөн адресибизге ар кандай монеталар келип түшчү. Ошолорду сатып, анан ушундай депозиттерди чогулттук. Азыркы капиталыбызды чогулттук десек болот. Депозити жок airdropдорго дагы катышсаңыздар болот. Биржалардын ичинде депозит менен катышабыз, биржа эмес, жанагындай немелерде Google, Chrome ошолордун ичинде, Telegramда, Twitterде, мисалы, без депозит airdropдорго катышып кошумча акча тапсак болот ал жакта. Дальше улантабыз. Андан кийин бул дагы акча табуунун бир жолу бул викторина. Викторинага катышып дагы акча тапсак болот, бирок викторинага депозиттин кереги жок. Эч кандай депозити жок эле. Викторинага уюшулат викторина. Ошол викторинага туура 10 же 15 суроо берилет. Ошол 10-15 суроонун жообун биз силерге жөнөтөбүз. Жообун туура белгилеп сиздер катышып коесуздар. Анын эртеси күнү викторинадан дагы түшөт. Викторинадан көбүнчө $0,5 баштап $5 чейин түшөт. $0,5, $1, $2 түшөт. Бирок ошону сактап койсоңуздар, мисалы, биз ушу викторина аркылуу бир монетага катыштык элек, кечегинде $5 дагы чыкты да, өдөчү. $5 да жогору чыгып берди. Викторинадан түшкөн акча. Токен деген, токендин ценасы көтөрүлүп берди. Ошол учурда анан сатып кошумча иштесеңиздер болот, викторина аркылуу дагы. Бул жерде депозит талап кылынбайт. Анан вайвод, бул жерде сиздер голос берүү менен катышасыздар биржанын ичинде. Анан пазл. Пазл дегенде азыр көбүңүздөр эле жарым-жартылай мындай билип калганда, толугу мени түшүнбөй иштеп аткандар аябай көп. Пазлдын ичинде дагы мүмкүнчүлүктөр аябай көп. Пазл аркылуу дагы сиздер акча таба аласыздар, криптовалюта таба аласыздар. Пазл уюштурган компания ошол кайсыл пазлды уюштуруп атат? Азыр мисалы Камп деген, Mint деген пазлдар болуп атат. Ошолорду мисалы алгачкы 1000 адамга же алгачкы 2000 адамга, 500 адамга деп места берилет. Ким ошол алгачкылардан болуп места түгөнгүчө толтурса, толугу менен 1-ден 9-га чейин пазлдын бардыгын ачып толтурса, аларга главный приз түшөт. Главный приз түшкөндө бул $100 нары түшөт. $100 бери түшкөн мен көрө элекмин. $100 нары 200, 300, 400 түшөт да. И пазл түшкөндө дагы недавно бизге ким Мөлсулуу эки аккаунтуна түшүп берди. Анан ал акыркы түшкөн пазлды саткан эмес да,
канча доллар түшкөн, бирок аны саткан эмес. Сатпай сактап кармап турду эле. Бир жума 10 күн болбой эле ошол аралыгында монета көтөрүлүп, пазлдан түшкөн монета көтөрүлүп, $360 сатты да. $360 сатты. Ушул жерде деле кандай сонун пайда болуп атат, көрдүңүздөрбү? Жанагы Пенгу деген монета дагы пазл аркылуу мен өзүмө дагы түшкөн толтурганымда. 4000 пенгудан берилди эле менче. Ошону дагы биз жакшы эле суммага сатканбыз. Бирок кийин азыркы учурда пенгу аябай көтөрүлүп кетти да. Ошол учурда сатпай, азыр сатсак биз 2-3 эсе жогорку бага сатмакпыз. Көрдүңүздөрбү? Ушундай учурлар болот. Анан пазлдан баардыгын толтура албагандар үчүн сиздер линия толтуруп да кошумча акча тапсаңыздар болот. Мисалы 1, 2, 3 же болбосо 1, 4, 6, 7 ошондой 3 линияны мындай толтурсаңыздар, кошумча жанагындай сундук ачып, ал жерден да акча тапсаңыздар болот. Сундуктан дагы мисалы $70-100 чейин тапкандар болот да, бир сундукту ачканда. Жаңы пазлда мисалы приз түгөн электе көптөн берет. Жаңы пазл башталганда көптөн берет, сундук ачсаңыздарчы. Шуулдабай эшик ойноп тургачы бир. Бир ачканда мисалы $10, $20 ушундай түшүп калышы мүмкүн да. Ошентип пазлдан дагы иштөө мүмкүнчүлүгү аябай жогору бул жерде. Эскерте кетүүчү нерсе, биздин криптобиржа курсубуздун бүтүрүүчүлөрү үчүн атайын пазл группада түзүп койгонбуз. Ал жерде жалаң биздин ишеничтүү адамдарыбыз отурат. Бири-бирине алмашып, бири-бирине жардам беришип толтурушканга, бири-бирине берип, ушундай биримдикте иштешет да. Азыркы учурда активдүү ошол жакта дагы сонун акчаларды таап жатышат. Дальше кеттик. Андан кийин дагы акча табуунун бир жолу бул майнинг. Майнинг аркылуу дагы акча таба аласыздар криптовалютадачы. Мисалы майнинг дегенде көз алдыңыздарга жанагындай майнинг машиналар элестетилип атабы? Токко сайып, майнинг машина аркылуу да акча тапса болот, бирок именно бизде андай деңгээлге жете элекпиз десек болот да. Андай оборудование албай эле сиздер майнинг аркылуу приложенияларды көчүрүп криптовалютаны тапсаңыздар болот. Буга мисал Pi Network. Pi монетасын биз майнинг этип чогултуп, күнүнө киресиң, бир жолу кирип туруп эле майнинг деген басып коесуң. 24 саатта бир жолу майнинг аркылуу ал монета чогулат. Эртеси күнү токтоп калат. Эртеси күнү дагы кирип бир жолу басып коесуң. Ошентип отуруп майнинг аркылуу монета чогултуп, ал листинг болгондо сатсаңыздар болот. Мисалы Pi монетасын аркылуу биз $500-800 пайда таап алдык. Дагы бир жолу бул ICO'лорго катышып, мисалы биржага чыга турган монетаны алдын ала IDO'го катышып, ошол жактан арзан алып, листинг болгондо кымбатыраак баага сатуу менен кошумча акча тапсаңыздар болот. Web3'нин ичинде дагы аябай көп промоакциялар, airdrop'тор болуп турат. Ошолорго катышып акча тапсаңыздар болот. Анан FOMO ар четверг күнү болуп атат, среда четверг болуп атат. Ошо FOMOго катышуу менен дагы Bitget Wallet'ин ичинде бул жерде рандом түрүндө берилет. Бизге катышып аткандардын арасында кээде түшсө, кээде түшпөйт. Мисалы мага FOMOдон бир жолу түшкөн, анда риск кылып чыгарганмын. Биздин окуучуларыбызга дагы бирөөнө түшсө, бирөөнө түшпөйт, ушундай да рандом түрүндө берилет бул FOMOдончу. Билет берилет, ошо билетиңер лотереядан утса, кошумча монета аласыңар, утпай калса анда жок. FOMOдон көбүнчө $10 түшөт. Чоң немеси да бар, призи. Ал деле балким 5-энеден бир күнү түшүп калышы мүмкүн, ал делечи.
Ал жерден түшкөндө $888, $1000 крупный түшөт да. А так көпчүлүгүнө $10 түшүп атат FOMO аркылуу. Мына ушундай достор. Андан сабактын башында айтып кеткендей эле, бул жерде немени да айтпай кеттим. Мисалы, сиздер бул жерде фьючерский торговля менен, копи трейдинг, торговый боттор менен да иштесеңиздер болот. Бирок ал жакта мен көп басым жасабадым. Ал жакта риск бар. Мисалы, копи трейдинг аркылуу сиздер бир стаждуу опытный трейдерди копировать этип, сиздер оңдоп түзүп, настройкалап акчаңыздарды ошол жака коюп, ошол трейдер кандай жанагындай неме кылса, трейдинг кылса, сиздердики дал ошондой жасалып, копи трейдинг аркылуу да акча тапсаңыздар болот. Бирок бул жерде минуска кетип калышыңыздар да мүмкүн. Эми рынок бизге техникалык анализге же биз ойлогондой болуп башып бере бербейт да. Рынокко көбүнчө мисалы дүйнөлүк жаңылыктар, негативный, позитивный жаңылыктар таасирин тийгизет. Анан суроо талап, мисалы канчалык ошол монетага суроо талап жогору болсо, ал монета ошончолук бизге өсүп берет. Суроо талап аз болсо, ал монета ошончолук түшүп кетиши мүмкүн да. Ошол жакшынакай эле кетип атып, мисалы бир жаңылык, негативный жаңылык чыгып кетсе, минуска кетип калышы мүмкүн да. Копи трейдингде деле алар минуска кетсе, сиздер копировать этип аткан, сизде дагы минуска кетет. Ушундай риск жагы бар. Торговый ботто деле ушундай. Биз ойлогон лимитке жеткиче биз бир аз күтүп калышыбыз мүмкүн. Бул жакта дагы риск бар. Фьючерский торговляда да риск аябай чоң. Ал жерде споттон айырмаланып, мисалы бир биткоин алсак, биз бир биткоин пайда болот атпайбы USDT'нын ордуна. Ал эми фьючерскийде андай болбойт. Ал жерде реалдуу бир монетаны алмаштырып ала албайбыз. Ал жерде биз ошондой плечо менен иштейбиз. Анан эң коркунучтуусу ликвидация деген нерсе бар фьючерский торговляда. Жаңылар үчүн вообще сунуш кылбайбыз да. Фьючерский торговляда баанын өсүшүнөн да, түшүшүнөн дагы иштесе болот, акча таап. Бирок өтө этияттык менен, аз плечо менен иштеш керек. Ал жактачы ал жакты вообще сунуш кылбайбыз. Ал жактан иштеп акча жоготкондон көрө спот менен иштегениңиздер оң. Спот менен дагы сиздер скальпинг кылып иштесеңиздер болот. Бир күндө бир канча торговля жасап, мисалы бир монеталарды алып койсоңуздар болот. 1 айга, 3 айга, 6 айга, 1 жылга, анан ошол 1 жылдан кийин жакшы прибыльда сатсаңыздар болот да. Ушундай мүмкүнчүлүктөрү бар. Криптовалюта аркылуу акча табуунун жолдору аябай көп. Мен сиздерге биз иштеп, практика жасап, ошол практикадан өткөн гана нерселерди айтып бердим. Анан бизде ушул нерселердин баардыгын нолдон баштап окутуп, үйрөтүүчү атайын airdrop курсубуз бар. Только airdropторду жөнөтөбүз ал жака. Бесплатный airdropторго катышуу жолдору бар. Платный биржанын ичиндеги airdropторго катышуу жолдору бар. Ал жакта суроо жооп үчүн чат ачылган. Каалаган учурда суроо берип жооп алсаңыздар болот. Отдельный airdropко керектүү сабактар бар. Airdropко биринчи эмнеден башташыбыз керек? Кошелек ачышыбыз керек. Кошелектү коопсуздук орнотушубуз керек. Ошолордон баштап кайсы адрес кайсы болуп саналат, аны каерден алабыз? Ошол сабактар бар. Анан мына airdropко кантип катышабыз, ал airdropко кантип катышабыз, airdrop түрлөрү боюнча да сабактар бар. Отдельный бир папкада ошолорду көрө аласыздар. Анан күнүнө кирип аткара турган airdroptor бар. Күнүнө кирип майнинг басып коебуз, күнүнө кирип point алабыз, күнүнө кирип бир викторинага жооп беребиз. Ошондой airdroptor бар. Анан бесплатный airdroptor бар. Ошолорго катышуу жөнөтүлөт. Күнүнө airdroptor жөнөтүлүп турат да. Анан платный биржалардын ичинде, платный дегени бул депозит менен катыша турган airdroptor да.
алар өзүнчө жөнөтүлөт. Мисалы бир адам келсе, анын мүмкүнчүлүгү жок болушу мүмкүн да, депозит менен качкангачы. Ошон үчүн өзүнчө папка кылып койгонбуз. Анан отзыв немеси бар, кайсы аирдроптон түштү. Папкалары бар. Бул аирдроп курсу бизге бир айга болгону 500 сом. Сиздер мындай 500 сом менен эле без депозит баштасаңыздар болот. Айтып атпаймынбы, баягы биз өзүбүз аирдроптон баштап, анан кийин аирдроптон түшкөн монеталарды топтоп анан кийин азыркы капиталды жыйнадык. Анан капитал менен, башкача айтканда депозит менен иштей турган болсоңуздар, анда крипто биржа нолдон баштап окутуп үйрөтүүчү биздин крипто биржа курсубуз бар. Ал крипто биржа курсунда мүмкүнчүлүктөр аябай чоң. Мүмкүнчүлүктөрдү сиздерге атап өтөйүн. Ал жакта 20 күн окуу болот. 20 күн окутабыз. Практика жүзүндө ушундай телеграмда демонстрация, трансляция экраны аркылуу сиздердикин, биздикин бири-бирибизге көрсөтүп, кандай катачылыктар болсочу, мисалы ошолорду оңдоп, практика жүзүндө сабактар болот. Андан сырткары бизде атайын даяр сабактар бар, тартылган, каалаган учурда көрө турганчы, ошолорду жөнөтөбүз. Андан кийин курс бүткөндөн кийин биз курс учурунда эле практика жасаганды үйрөнөсүздөр, практикага киришесиздер да. Курс бүткөндөн кийин биз ушул аирдроп биржа курсун окуп бүтүргөндөрдүн баардыгын бир жерге чогултабыз. Бүтүрүүчүлөр клубу деген группабыз бар WhatsApp'та. Ошол жака кошобуз, ал жактан дальше сопровождение уланат. Башкача айтканда суроо жооп болот. Крипто жаңылыктар, криптовалютага тиешелүү ушундай промоакциялар, алдын ала бир жаңылыктар, мындай промоакциялар, сигналдар ошол жака баардыгы жөнөтүлүп турат. Мисалы маселелер болуп атса дагы, бир нерселер түшүнбөй атсаңар дагы ошол жака жөнөтсөңөр, биз жооп беребиз. Бүтүрүүчүлөр клубу ушул өзгөчө басым жасайт элем, себеби бүтүргөндөн кийин дагы деп эле калып калбайсыздар да, дальше ошол жактан улантасыздар. Анан башка окуучулар да сиздерге жардам берет, мотивация үчүн тапкан кирешелерин жөнөтүлүп турат. Ошондой сонун мүмкүнчүлүк да, бул дегенчи. Анан пазл группага кошобуз. Азырынча ал бүтүрүүчүлөр клубуна доступ мынчасына чейин деген нерсе жок бизде. Эми Дарихага сөз берейин. Мен ушул жолдорду айтып бердим. Азыр Дариха дагы өзүнүн тажрыйбасына таянып сиздерге маалыматтарды берсин. Саламатсыздарбы? Мен Дариха. Мен өзүмө көп көрсөтө бербейм, бирок үнүм угуп Инстаграмдан келгендер үнүмдү таанып атса керек. Анан эмнени айтайын? Негизи бардык эле нерсени Миражи айтты, түшүндүрдү. Анан эми мен азыр экраным менен бөлүшөйүн. Мен экраным көрүнүп атабы? Экраным көрүнүп атабы? Көрүнүп атат. Мисалы үчүн адам өзү иштеп көргөн адамдар менен, эксперттер менен иштешкен жакшы да, себеби кече бизде азыр ушундай болуп жатат. Бир сабакты окуп бүтөт дагы, өзүндө практика жок, ошол тиги окуган адамдан эле үйрөнүп, анан ошону кайра сатып аткандар көп да. Бирок биз ага караганда биз өзүбүз нөлдөн көтөрүлгөн адамдарбыз. Ошон үчүн биздин дагы Инстаграмдын аты 0 миллионго деп аталган. Биз ушул Инстаграмдын атын коюп жатканда 2021 жылы миллион акча
гана эмес убагыбыз болчу. Биз ошого ниет койгон убагыбыз болчу. Эми азыркы күндө Кудайга шүгүр миллиондон канча миллион эмес, миллиондон канчаны таптык. Эми менде азыр ушу биржалар бар. Эң негизги иштеп жаткан биржаларым бул жакта өзүңүздөр көргөндөй 800 канча доллар турат. Мына ушунун баардыгын биз өзүбүз декретте отурабыз, нолдон баштаганбыз. Бизде эч кандай ушундай капитал болгон эмес. Анан жанагы Миража айтып кеткенге, мисалы үчүн БНВ сактаганыңар үчүн токендер түшүп турат деп айтты го. БНВнын баасы да өсүп атат. Мен ал жактан дагы акча таап атам. И ошо БНВ стейкингде турат. Ал жактан дагы мага акча түшүп атат. И үчүнчү жолу ошол БНВдан мага мисалы үчүн мындай токендер күнүнө түшүп турат. Мынакей. Күнүнө бул азыр 2-3 эле көрсөтүп атат, бирок аябай көптөн түшкөн. Мынакей. Өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Мен ушунун баардыгын ар кандай сенага $5 өйдө сенага сатып келем. Кээ биринде андан да көп, $30-40 ушундай болуп калат. Эң көп ушу $20 ашыкка сата аласың да. Мына ушинтип түшүп турат. Мисалы үчүн бүгүн эле ушул токен түштү. Эми азыр 6 сааттан кийин листинг болот. Мен ушул токенди жөн эле БНВ сактаганым үчүн түштү. Мен ушул токенден дагы пайда көрөм да. Анан кийин дагы мисал катары азыр канча, мисалы үчүн стейкингке коюп эле канча пайда тапсак болот дегендер үчүн стейкингке мен өзүм коем. Ошол жердеги мага түшкөн пайданы азыр сиздерге көрсөтө алам. Азыр таап алайын. Мынакей, мага жалпысынан стейкингден $820 түшүптүр. Рубльге көрсөтүп атат ылдыйында 68.723 рубльдик жөн эле ушул жака биржанын ичинде монета сактаганым үчүн түшкөн. Бул Binance'да. Анан кийин бул эми Bybit. Азыр рынок бир жаңылыктар чыгып, ошонун негизинде аябай түшүп атат. Биз бул мүмкүнчүлүктөн да пайдаланабыз. Эми бул жерде бул жактагы акчамы дагы көрсөңүздөр болот. Бул чыныгы акча. Мен каалаган убакта чыгарып кетсем болот. Бизде бир окуя болду. Биз дагы адамдардын курсун сатып алабыз да. Анан кийин биз дагы баягы ал адамга ишенип сатып алганбыз. Ошо жанагыбызды, билимибизди жогорулаталы деп. Бирок биз сабактарын көрүп жатып, өзүнүн биржасындагы акчасы жок экенин байкадык. Жөн эле үстүрттөн мындай болот деп эле түшүндүрүп койгон да. Анан биз ал адамдан уже депозити жок экенин көрүп эле уже түңүлдүк десек болот да. Себеби өзү практика кылбайт, өзү билбейт. Бирөөдөн окугандагы Инстаграмдан укмуш рекламаны кетирген. Инстаграмды, сатуу жолун аябай жакшы билет да. Анан кийин ушинтип баягы өзүбүз иштеп жүргөн болсок дагы ошондой Инстаграмды катуу жүргүзгөн үчүн ошентип алданып, ошонун курсун сатып алдык да. Анан киргенден кийин курсун анан кийин биз билдик. Өзү чынында практика кылбайт экенинчи. Ошондойго сиздер дагы Инстаграмдагы аябай реклама кылгандарга алданып калбаңыздар. Чыныгы билими бар эксперттерди тандаганыңыздар жакшы. Чыныгы билими бар эксперттер эч качан өзүнүн иштеп жатканын жашырбайт. Жөн эле чыгып алып сүйлөп, ой мен квартира алдым, анан кийин мен минттим деп, мен машина алдым деп, арендага алган квартирасын, арендага алган машинасын көрсөтүп, элди ошол менен ушинтип мага окшоп ушинтип машина аласыңар, антесиңер деп алдап жүргөн дагы эксперттер аябай көп.
ошо өзүнүн жашоосун көрсөтүп эле, бирок чыныгы эксперт экени белгисиз эксперттер бар да. Ошон үчүн эксперт тандоодо өтө этият болуңуздар. Эми бул жактан кече мына бонусный центрге кирип көрсөтөйүн. Бонусный центрде мисалы үчүн мага мегадропко мен жөн гана USDT бар болчу, менде USDT сактайм стейкингде. Ал стейкингде турган USDT'мы мегадроп башталганда мегадропко койгом, мага 3 бөлүп токен түштү да. Жөн эле коюп койгом, ал канча күн турду. Акча 14 күнгө койгом. 14 күнгө койгонума дагы мага кошумча стейкингден USDT берди кошумча. Анан дагы ушул жаңы токенди алдым да мен. Бул токендер дагы бир $70-80 болду окшойт бардыгын сатканымда. Биринчи сатканда кымбатыраак саттым. Биринчи чыкканда токен өздөрү белгилеген ценада чыгат. Андан кийин түшүп кетиши мүмкүн же андан өсүшү мүмкүн. Ал эмнеден болот? Ал ошол артындагы иштеп жаткан командадан жанагылат зависит этет да. Анан кийинки биринчи кымбатыраак саттым, андан кийин бир аз ценасы түшүп кетти. Ошол менен мен ошондо деле баягы $70 ашыкпай таптым. Бул жөн гана без риск десек болот да, себеби баягы биз стейкингге койгон долларыбыз дагы бизге кайтып келди толугу бойдон, үстүнө кошулуп, андан тышкары $70 пайда көрдүк. Биз эмне үчүн көбүнчө спот менен иштейбиз, андан кийин эмне үчүн без риск деп чыгарабыз? Себеби стабильно план менен иш кылганды жакшы көрөм. Мага бир күндө аябай көп мынанча акча табам деп баардык депозитимди жоготуп алышым мүмкүн, аны билем, себеби аны башыман өткөн. Ошондуктан мен ушул чечимге келгем. Стабильно мен күнүнө мынча табышым керек деп эле ошол акчаны тапканда мен токтотом дагы биржадан чыгып кетем. Өзү стабильно ошентип депозитти көбөйтсөң план менен, анан кийин сенде бир жыйынтык болот экен да. Анан фьючерске кирип алып ал жактан деле пайда тапкандар бар, бирок ошончолук жоготкондор бар. Мисалы үчүн азыр эртең менен рынок аябай жакшы эле болуп турду, стабильно бир нормальный эле болуп кыймылдап аткан. Андан кийин жаңылык чыкты дагы, токтотконго жетишпей калды. Резко түшүп кетти. Ошол убакта баягы акча жоготуу аябай чоң да, депозиттин баарын жоготуп алышы мүмкүн. Споттон жоготпойсуң. Түшүп кетсе минус баягы Мираж айткандай канча ошол монетаны сатып алсаң, мисалы үчүн бир эфирум сатып алган болсоң, рынок ошо сен сатып алган убакта $4,500 болсо, рынок түшүп кеткенде баягы долларга болгон ценасы ылдыйга түшүшү мүмкүн, бирок рынок албетте ордуна келет. Кайра ошол ценадан келип, андан ашат. Ошол убакта кичине күтүп, өзүң пайдаңды алып чыгып кетсең болот. Спот мындай жакшы да. Эң ишенимдүү монеталар менен иштесең споттон өтөрү жок. Ошол бул жакта күтүүнү билиш керек. Ооба, спот менен иштеп атканда дагы баягы перспективный монеталар менен иштеш керек да. Любой эле монетаны алып сатканда дагы ал жерден минуска кетишиңиздер мүмкүн. Түшүп кетиши мүмкүн да, өтө эле кийин көтөрүлүш үчүн аябай көп убакыт талап кылышы мүмкүн. Ошон үчүн жанагындай көтөрүлбөй да калышы мүмкүн. ликвиддүүлүгү күчтүү, постоянно жана срок талап жогору болгон монеталар менен иштешибиз керек. И биздин жана криптобиржа курсубузда ошол монеталарды дагы сиздерге беребиз. Ушул монеталар менен иштесеңиздер болот депчи. Бизде мына декабрда окуду эле, декабрь же январда окуган, ошо биз монеталарды бергенбиз, ошонун ичинен тандап алган. Кайра ошону $5,000 алганбы, ошентип аны кайра $8,000, $8,000ге жакын долларга сатып, ошол бир 2-3 ай болуп калды, бир 3-4 айдын ичинде ошо өзүнүн депозитинин үстүнө
канча процент пайда менен чыгып кеткендер болот да биз менен байланышып кийин сатып бергиле же болбосо ушуну каерге сатсам болот деп бизден окугандар деле кайрадан кеңеш сурап анан акчасын чыгарып кеткендер бар да. ооба, жанагы бала биздин неме Инстаграмда да турат, скриншоттору көрсөңүздөр болот, публикацияда турат. Ооба. Эми суроо жооп кылайлы. Аябай Ооба, көп суроо кылайлы. 1 саат толугу менен болуптур. Келиңиздер, эми суроо жооп кылабыз. Кимде кандай суроолор болсо, микрофонду жандырып бир-бирден беребиз. Баарыңыздардын сурооңуздарга жооп беребиз. Азыр чекеден микрофон жандырып атабыз. Суроолор болсо, микрофон жандырып бериңиздер. Саламатчылык, сүйлөй бериңиз. Окуунун курсу канча? Немеси? Курстун Баасы. курстун баасы. Биржа курстун баасыбы? Негизи жок, могу силер айтып атпайсыңарбы, могу спот албул ал жөнүндө эмес, токен жөнүндө отдельно болобу же чогуу баары бир окутулабы? Бизде 2 курс бар да. Именно токендерди баягы раздача түрүндө, airdrop түрүндө алуу боюнча только airdrop үйрөтүлөт ал жерде. Ушунун баарын айтсаңыз, ушул эле ал беркин 500 сом. 500 сом. Түшүнүктүү. Берки спот албул үйрөнгөнгө анын баасы канча? Ал 10 миң. Биржа 2 биржа үйрөтүлөт. Ушул жөнүндө баасын эле билгендерим эле негизи. Анда мен беркисине катталам. 500 сомдо атканда. Ооба. Ал менен деле баштасаңыздар болот. Биз өзүбүз мисал кылып айтып кеттик. Негизи кимде мүмкүнчүлүк болсо, биржаны менен экөөнү тең окуп алганыңыздар жакшы, себеби экөө бири-бирине байланышкан. Экөөнү тең билсеңиздер, аябай акча табуу жагыңыздар, акча табуу оңой болот. Эми экөө бири-бирине байланышканда, анан кийин көп мүмкүнчүлүктөр ачылат деп айткым келип атат. Ооба, мисалы биз баягы азыркы кайтарым байланышта берилбейт экен, неме айтты го, Дариха, бир курс алганбыз, 5000 сомго алганбыз да, ошол арбитраж курсун алганбыз. Жөн эле биз арбитражды толуктайлы деп алганбыз да. Только арбитраж гана болчу да, без картчы. Анан ошону алып, анан кандай ал жактан кайтарым байланыш күткөн жокпуз. Жазсаң деле окуйт, жооп бербейт же окубай коет да. Ушундай немелер болду. Анан сабак өтүп берем деген бойдон вообще өтүп бербей койду да. Ушундай дагы болот экен, тооба. Биз смело эле айтышыбыз керек экен, неме кайтарым байланыш 100% депчи. Ооба, анан жанагыны айтсас, баягы рекламаны келтирген да, бирөөнүн скриншоттору мененчи. Анан кийин биз ошого ишенип кирип алганбыз. Көрсө өзүндө депозит жок экен. экен. Чейин жанагы казак деле копиялаптыр да, биз казактан дагы алганбыз да. Именно ошо казактын курстарын неме кылып коюптур да, өзүнө коюп коюптур. Кыргызчага которуп копиялап чыгарган дагы кайтарым өзү менен байланышы мүмкүн эмес. Ооба. Биз дагы ушинтип курстарды алып, бизде жок нерсени толуктап окуучуларыбызга бергибиз келет да. Ушундай жагдайлар да болот. Бирок биз айта бербейбиз, мынадан алдык, мындай экен, андай экен депчи. Кээ деле ушундай чыгып кетет да. Так бизде деле минус болушу мүмкүн. Любой эле адамда болот да. Келиңиздер, суроо барбы? Суроо болсо бериңиздер. Ооба, суроо бар. Жана монетаны эме кылганда, продажага кайра койгондо изилдеп, андан кийин ошол дальнейший боло турган монета или болбой турган монета деп айтып өттүңүз да. Ошол жерде менде суроо пайда болду да, ошол монеталарды кайсыл жерден кантип изилдесек болот? Ага, атайын анализ жасай турган сайттар бар. Ошолорго кирип, ал монета канча количествода чыккан, ошо количестводан да зависит этет. Артында кандай команда турат, кандай инвесторлор бар артында. Ликвидиттүүлүгү кандай биржада? Ооба. Биржанын ичинде, мисалы үчүн 24 саат ичинде канча оборот болот. Ошого карайбыз. Мисалы үчүн, баягы акча айланбаса, биржанын ичинде аз болсо, жанагы ошол монетаны эгерде көп суммада акча салса,
кайра алып чыгып кетүү мүмкүн эмес болуп калат да, долларга алмаштыруучу. Ошондуктан көп нерсеге көңүл буруш керек монета алып аткандачы. Анан биржанын талабындагы аткарбаса, ал монетаны биржа өзүнөн өчүрүп салат. Делистинг кылат да. Ооба, делистинг кылат дагы, анан сиздер акчаны каяка сатышыңыздарды билбей калышыңыздар мүмкүн. Баягы токендичи. Ошон үчүн баягы ишеничтүү эле баягы монеталар менен иштеген жакшы. Ошол нерселер жыйынтыктап айтканда биздин крипто биржа курсубузда 0дон баштап окутулуп үйрөтүлөт. Эчтекени билбейм дегендер дагы 0дон баштап келсеңиздер болот, себеби прям 0дон үйрөтүлөт. Эми бир нерсени айтып коелук, биз сентябрда баштаганбыз былтыр. Ошол сентябрда баштаган окуучуларыбыз менен азыр байланыштабыз. Бизге сентябрда окууга келген окуучуларыбыз менен байланыштабыз. 1 жыл кайтарым байланыш деген бул билбейм. Ал убакта курстун ценасы дагы арзан болчу. Мындан кийин мисалы курс баасы көтөрүлүп кетсе деле сиздер менен байланыш үзүлбөйт да, ошо бүтүрүүчүлөр клубка кошуп, кадимкидей башкаларга берип аткан информацияны сиздер дагы аласыздар. Бизде мындай өзү негизи башында сентябрда биз 1 жылга кайтарым байланыш беребиз деп баштаганбыз. Андан кийин ар бирине кабыл алып жатканда мынча айга деп айтып келгенбиз, бирок азыр ойлонуп дагы бир чечимге келебиз, себеби 1 жыл деген убактыбыз азыр баягы бүтүрүүчүлөр группасына аяктап барып атат, бирок биз алар менен азыр деле байланышып турабыз. Дагы созуп берели деген азыр оюбуз бар да. Мисалы үчүн airdropто деле бизде точно 1 айда албайбыз. Эскертебиз, аны 1 жумага же 2 жумага узартышыбыз мүмкүн. Баягы 1 ай болот деп туруп, 1 айда 2 ай кармаган учурлар болот. 2 ай кармаган учурларыбыз болот. 1 ай толук 1 айда өчүрүп салбайбыз да. Хотя бы 1 ай 10 күн да срок. 10, 15, 20 күн ашып кетсе 2 ай кармаган учурлар да болот. Ошо 500 сом менен эле бир эле курска катышып же бир эле практикумду кайтарым байланышсыз алгандар бар да азыркы курстардачы. Кантип катышууну эле үйрөнүп алгыла деп эле берип кое турган эле сабак да өзүчү. А бирок биз антпей эле 1 ай бою кайтарым байланыш берип, 1 ай бою airdropторду жөнөтүп, мынага чыккыла деп алдын ала airdropторду жөнөтүп турабыз. Суроолор болсо бериңиздер дагы. Бул 10 000 сом өтө эле арзан баада коюлган да. Курстун баасы 10 000 сом өтө арзан баада. Бир эле частын 5 000, 10 000ге окуп атпайбы? А биз бул жерде частка бөлбөй эле бардыгын 0дон баштап биржанын ичиндеги бардык мүмкүнчүлүктөрдү сиздерге берип атабыз да. Миражел мыякта бирөө кол көтөрүп атат. Жандырып коюңчу, мен жандыра албай атам. Жандырып койдум. Ооба, негизи биржа курстар башкалардан да карап көрсөңүздөр болот. Именно кыргыз тилинде үйрөткөн курстар негизи Кымбат. 30 000ден нары үйрөтүлөт. 30 000 сомдон нары үйрөтүлөт. Алло. Кандайсыңар? Мен азыр эле кирип калдым. Ошо силер спот үйрөтөбүз дедиңер да? Ооба. Фьючерс кошулбайт экен, споттун өзү эле. Нет, фьючерс деле окутулат бизде, бирок биз жаңы келгендерге фьючерсти сунуштабайбыз. Себеби спотту кыйратмайынча фьючерскийде иштеген мүмкүн эмес. Себеби акчанын баарын жоготуп алышы мүмкүн. Басым жасабайбыз, бирок үйрөтүлөт. Ошо анда биз жаңы болсок, фьючерсти үйрөнбөй калсак, спотту үйрөнсөк 10 000ге окусак кымбатыраак болуп калат экен да. Ошого фьючерсти үйрөткөндөр 10 000ге окутуп атат го өзү. Ошого кичине арзандатпайсыңарбы дедим эле. Үйрөтөбүз фьючерскийди дагы. Фьючерский дагы үйрөтүлөт. Бирок сунуш кылбайбыз деп атабыз. Ал жакта иштебейли, мындай жакта иштегиле деп айтабыз деп атабыз да. А так үйрөтүлөт. Бул курста үйрөтүлөт. Фьючерскийде кантип иштейбиз, кайсы немеси эмне кызмат аткарат функциясы, кандай болгондо кандай болот, бүт бардыгы үйрөтүлөт чоң кыз. Анан
спотто деле күнүгө алып сатса болот да. ооба скальпинг кылып Ооба. иштесе болот. Скальпинг кылсаңар болот, трейдинг кылсаңар болот, бир күндө же бир жумада бир жолу. Ошо Узак спотко деле сигнал болобу или өзүбүз мындай карап туруп эле алып сата беребизби? Биз сунуштайбыз валюталарды. Анан кийин сигналды, негизи сигнал жок бизде. Бирок сигнал берем мен. Беребиз. Сигналды колум бошогондо көбүнчө берип турам. Анан кийин бирок сигнал канал бар деп айта албайбыз. Анан airdrop'тон деле жакшы иштеп алса болот, например, ошо airdrop кирип эми ал күнүгө эле боло бербейт, airdrop. Мезгили келгенде Негизи болобу? күнүгө жөнөтүлөт. Бирок airdrop деген бул кандай түшүндүрсөк, акча дароо таап кетүү мүмкүн эмес ал жакта. Ал жакта күтүү керек. Себеби ал токенди биржага чыга элек токендерди алабыз да, ал токен биржага чыккандан кийин сатсак болот. Ошо биржага чыкканча күтүп калабыз. 1-2 ай, иногда 5-6 ай күтүлүп калат, Ар кандай болот. Бир күн, 3 күн, бир жума, 10 күн, 15 күндөн кийин, бир айдан кийин, даже бир жылдан кийин түшкөн airdropдор бар да. Ал үчүн Ошон үчүн биз күнүнө минимум 5-6 airdropко катышыш керек да, күнүнөчү. Ошондой түшүш үчүн. airdropко катышыш үчүн эмеде акча болуш керек, көбүрөөк акча болсо жакшы болот, жок, airdrop мисалы үчүн дароо эле баштаганда биржаны билбегендер ал жакка катыша албайт. Эгерде биржаны билсең, биржанын ичиндеги airdropтордон 100% түшөт. Жок, биржаны билем, эмени P2P'де иштеп атам, бирок Жок, алып P2P сатам. менен биржа экөө эки бөлөк го. Binance'da эми P2P'de не только деп коем, доллар алып, спотто. кайра саткан. Ошону эле Спотто да. деле кичине алып сатып жүргөм, анан баягы airdrop кызык болуп атат да, ошого өзүм самостоятельно кире албай атам. Кириш үчүн акча болуш керек экен, ошондойбу? $100 өйдө. Сизге айтып атсак түшүнбөй атасыз го. Ушул жерде дагы бир суроо пайда болду да мендечи. Ошо airdropпу. Ушунун баасы канча деп атасыңар азыр? Airdrop 5 сом. Ушуну билбейм мен делечи, негизи ушуга мен кошулайын деп атам, ушул жөнүндөчү. Spot futures билем мен, ага окугам, негизи жакшы эле түшүнөм. Ушу airdrop билбейт экенмин. Анда ошо эгерде биржаны билсеңиз, биржанын ичиндеги airdropтордон 100% түшөт. Түшүнүктүү, анда мен дистаңызга кайрылам. Анан якта эже айтып атат го, P2P'ни билем деп. P2P менен билбейм, airdrop негизи көп байланышпайт. P2P ал сом жанагы менен эле иштейсиң да, USDT менен эле. Ошо өзүм кирип аракет кылып көрдүм, өзүм самостоятельно иштегенге аракет кылып көрдүм airdrop менен, но ошо акча керек экен деп атпаймынбы ал жерге? Ошондой экен. Негизи airdropдор бул жанагы бесплатный версиясы гана биз жөнөтөбүз да, мына 1 айлыктачы. Андан кийин биржанын ичинде дагы airdropдор аябай көп болуп атпайбы азыркы учурда? Ошолорду биз сиздерге таштайбыз. Анан өзүңүздөр ийилип кетесиздер, мына депозит кылыш керек экен, муну алып сатыш керек экен депчи. Андан кийин мисалы мен ошентип таштаганда сиздер кайсы жерден кирип алып сатам, же кайсы жерден эмне кылам деп биржа боюнча антип шаг за шагом үйрөнө албайсыздар да. Мен ошолорго гана доступ берем. Нол airdrop на биржада болот. Наградасы мынча место бар, же болбосо мынчасы бүтөт деп ошолорду мен сиздерге жөнөтөм. А так биржаны ал airdropка үйрөтө албайбыз. Биржаны 10.000 сом төлөп үйрөнөт экен да, ошондойбу? Биржа боюнча 0дон пошагам ошол 10.000 сом менен окутуп үйрөтөбүз. Ал жакта дагы кошумча мүмкүнчүлүктөр бул курс бүткөндөн кийин дагы бүтүрүүчүлөр клубка доступ беребиз. Атайын puzzle группага кошобуз. Эки жактан тең иштеп кетсеңиздер болот. Анан дагы бир нерсени айтып кетейин. Биржанын ичиндеги airdroptor болуп атса, жакшы пайда түшүп атса, анан ошол airdropту биз ошол бизде биржада окуп бүткөндөргө дагы бөлүшүп турабыз. Ооба. Биржанын ичинде airdroptor ошо бүтүрүүчүлөр клубка жөнөтүлүп турат. Мурда силерди окугам, ошо группага кошуп койсоңор болот экен анда.
Биз кошконбуз, ким окуса баардыгын кошконбуз. Акыркы жолу бизде неме болот азыр, акыркы жолу кече бүттү. Холо деген неме airdrop болду Байпитте. Холо airdropко катыштык. Ошол $100 салып, $100 торговый объем жасадык. Анан бул 25 сентябрда түшөт, Кудайым буйрса. Азыркы курс менен бул $420 болот экен да, элестетсеңиздер. $420 токен түшөт эгер бул курсу түшүп кетпесе элечи. Азыркы курс менен Неме карап атам. сен, например, $100 менен алсаң, ошо 420 болуп чыгат экен, ошондойбу? Азыркы курс менен $420 түшө турган airdropко катыштык. Алло, 26 сентябрда түшөт, Кудайым буйрса. А если азыркы курс ошо 26 сентябрда 0,5 цент долларга көтөрүлүп кетсе, анда $500 түшөт. Көрдүңүздөрбү? Ушундай неме криптовалютада рынок туруктуу болбойт да, курсчу өсүп турат жана түшүп турат. Мисалы, биткоинду деле карасаңыздар, $100,000 $110,000 чейин көтөрүлдү, кайра түшүп атат, кайра 116га көтөрүлдү. Ошентип биз криптовалютада баасы туруктуу эмес да, ошо өскөндөн, түшкөндөн пайда табышыбыз керек. Ал мен билишимче ошо киргенде көтөрүлөт экен да, кийин түшөт экен. Ошо киргенде эле сатып алыш керек экен. Сатып салыш керек экен. Биржага. Макул, анда эме кылабыз, силер менен байланышам. WhatsApp-ыңар бар. Саламатсыңар кыздар, менде суроо бар. Жана BNB-ны коюп анан ошону менен монета түшүп атат деп атпайсыңарбы? BNB канча салыш керек ошондо? Саламатсызбы? Анын баардыгы биздин курста үйрөтүлөт. Мисалы, канча BNB салсаңыздар, анын баардыгын азыр айтып бердим го. Салганыңыздарга жараша монета түшөт депчи. Курсту окугам да мен, анан группадан чыгып кеткенби, же эмне болгон, азыр жокмун да ал группада. Биз сиздерди ар бириңизди контролдой албайбыз да. Сен эмне чыгып кеттиң? Давай кир дей албайбыздар, туурабы? Сиздер чыгып кеттим, кайра кошуп койгула деп айтышыңыздар керек да. Ошо бизди кошуп койгула, мен дагы ошо чыгып кеткен окшойм. Азыр номерлерибизди карап туруп кошуп койгула. Биз биринчи текшеребиз. Бизди алдагандар толтурабы? Ой, мен силердин курсуңарда окуганбыз деп текшеребиз, окуган болсоң. Окугам, мен точно эле окугам. Скрин жөнөтөбүз. Жаман алдайт да биздичи. Мен окугам деп окугандарчы. Binance, Bybit боюнча крипто биржа курсун окугандардын бүтүрүүчүлөр клубу бар да. Анан мурда ага чейин биз Binance практикумду үйрөткөнбүз, только Binance'ты окутканбыз, алар болбойт. Без вложенияны окутканбыз, алар кире албайт, доступ жок аларга. Анда мен вложенияларды окудум. Жана Хане валет беле ошону да бергенсиңер, андан уже монетаны басып жүрөбүз, ал качан чыгат? Хене жок, азыр дайын жок азыр. Айткандар мен жок. Ошону басып жүрөм да, ошо курска катышканда албадык беле ошону. Бизде азыр 3 орун калды крипто биржа курсуна. 3 орун калды. Ким катышам десе, личкабызга жазсаңыздар болот. Эртең Кудайым буйрса сабактар башталат. Airdrop курсуна каалаган учурда кошулуп бересиздер. 500 сом төлөм кылып эле сразу airdrop курсуна доступ аласыздар. Ал эми крипто биржа курсуна азыр бизде 3 орун бар. Ким качам десе, дагы да консультация керек мага десеңиздер, анда личкага жазсаңыздар, чалсаңыздар болот. Саламатсызбы? Силердин личкаңарга кандай чыгат? Ушул Telegram менен чыгасызбы? Биз азыр WhatsApp'ты таштайбыз ушул группага. WhatsApp номерлерибизди ошол жакта Telegram иштебейт. Мен просто Россиядамын да, бизде WhatsApp жакшы иштебей атат. Telegramга деле жазсаңыздар болот. Биз азыр эмнеге жөнөтүп коебуз группага. Ошо Telegram жанагын деле таштап коюш керек экен анда. Мына личкабызга ушинтип байланышсаңыздар болот. Рахмат.
азыр Россияда дагы аябай закондор чыгып атат го. Кыргызстанга мынча эле акча жөнөтсөңөр болот деп, ошолор мисалы үчүн биржа аркылуу жөнөтсөңүздөр болот. Ошол тууралуу да мен сурайын дегенде, биз бияктан кандай кылып сатып алсак болот экен? Ошонун баардыгы үйрөтүлөт эже. Ошол Үйрөтүлөбү? биржа, мен өзү Россиядамын го. Мен тууган А, уругум бүттүн акчасын мен жөнөтүп берем да. Кыргызстанга без комиссия, ортодон баягы конвертация болгондо өтө көп акчага уттуруп коебуз. Мисалы үчүн ошолордун баардыгын минималдуу болуп мен жөнөтүп берем. Анан кийин көп акча жөнөткөндө дагы криптовалюта аркылуу жөнөтсө болот Кыргызстанга. Оңой болот да. жакшы, мен байланышка чыгам. Анан кийин аны ал жактан же өзүңүз деле картаңыз болсо, кыргыз картаңыз болсо, Россияда Ошо жок. туруп жанагы Кыргызстанга которуп берип койсоңуз болот. Сонун мүмкүнчүлүк да бул. Россияда азыр аябай проблема болуп атат го, ар кандай нерселер. Мисалы, Мисалы крупный үчүн акча трудовой договордун негизинде да? дейт да, белый зарплата, анан кийин черный зарплата дегендер бар. Белый зарплатада 30 000 жазылып, бирок 150 000 айлык алгандар бар. Азыр ошондой закон чыгып атат. 30 000 алсаң, трудовой договорду 30 000 гана жөнөткөнгө болот Кыргызстанда. Ошон үчүн 150 000ди жөнөтө албайсың. Ошону мисалы үчүн криптовалюта аркылуу жөнөтсөң болот. Муну сатып алгандачы, анан мисалы USDT сатып алганда аны кандай кылабыз? Ошо үйрөтүлөт да же. Сатып алганың дагы, сатканың дагы ошол үйрөтүлөт. Жаңы кошулгандар микрофон жандырдым. Суроолор болсо бериңиздер. Кимде кандай суроо бар дагы? Обучение канча мөөнөт болот? Эже угулбай калды. Обучение канча мөөнөт болот? Эмне дейсиз? Мөөнөт болот, мөөнөт убакыт, Кайсы курсту сурап атат? биржа курсу. Биржа 15 күн болот эже сабак. Бирок андан кийин ошо айтып атабыз го, бүтүрүүчүлөр группасы бар. Ошоктан улантылат. Дальше. Кайтарым байланыш. Анан сабактар сакталат. Мына Binance биржасы боюнча мен да окугам да. Ошо бүтүрүүчүлөр группасында мен да жок экенмин, ошону сурайын. Эже биз түшүндүрүп айттык. Binance'тын биржанын өзүнүн бизде окугандардын баарын кошобуз. Чыгып кетсеңиздер, эми аны өзүңүздөрдүн күнөөңүздөр болот. Биз өзүбүз чыгарбайбыз. Анан кийин бизде буга чейинки курстарда окугандар кошулбайт. Именно Binance, Bybit курсун окугандар кошулат. Биз ошо мен Binance'тын өзүн гана окудум. Андан бул эки биржа 0дон баштап бизден окутулуп үйрөтүлөт дагы. Бул эки биржа азыркы учурда дүйнө жүзү боюнча биржалардын сап башында турат да. Ошон үчүн бул эки биржанын ичинде функциялар да көп болгон үчүн ушул эки биржага басым жасап үйрөтөбүз. Андан кийин бүтүрүүчүлөр клубка кошулгандан кийин эки биржадан башка дагы биржалар бар да, ошолорду ошо эки биржада үйрөнгөн нерселерге таянып, ал жакта дагы үйрөнүп иштесеңиздер болот. Башка биржаларда жөн эле иштесеңиздер болот. Башка биржалардын промоциялары да бүтүрүүчүлөр клубда жөнөтүлүп турат. Эмнеде мындай болуп атат, катышкыла, андай болуп атат, катышкыла деп. Катышсаңыздар жыйынтык сөзсүз болот ал жерде. Баарыңыздарга билимди берет. Качан башталат, анан кайсы убакытка чейин төлөшөт? Биржадабы? Мен сурам. Airdrop Кайсы убакытта? Airdrop боюнча Сабак качан башталат? Жок, Airdrop эмес. Анан биржабы? Биржа боюнча сабак качан башталат, анан кайсы убакытка чейин төлөп туруш керек дейм да. Бизде азыр 3 орун калды. 3 орун толсо сразу башталат. 3 место калды. 3 адам алабыз.
Анан сразу башталат. Андыктан шашылыңыздар. Просто сразу акча бергенде акча топтош керек да ошон үчүн сурап атпайм. Топтоп, анда кийинкисинде деле келсеңиз болот. Эгерде бул 3 адамга илешпей калсаңыз, кийинки потокко келсеңиз болот. Рахмат. Дагы суроолоруңуздар болсо бериңиздер. Линия бош. Башка суроо калбады окшойт, Ушу суроо калбады окшойт. Мира кандайсыңар? Жакшы, рахмат. Өзүңүз кандайсыз? Гүлзапчы? Жакшы, шүгүр. Силерге мен ыраазычылык айтып кетейин дедим. Угуп атабыз. 2022 жылы, жок 23 жылы сенден Дарика экөөңдүн Практикумда индивидуальный окугансыз, финанс боюнча окуганмын. Ден соолугума байланыштуу акчам ушуга артпай атканда анан быйыл ошо $100 салып, ичинде $1, $2 калып иштеп аттым. Анан баягы күнү же бар болом, жок болом деп туруп бир монетаны сатып алып, жүрөгүм ойноп, сага чалбадымбы? Ооба. Бир жума болуп боло элек, айта бериңиз. Ошону сата албай сенден кеңеш сурасам, алганыңа чоң рахмат. Ушуну мага сатып бердиң, баарын эрежелерин эметип. Сонун үстүнө $149 пайда көрүп сатып ийдим. Рахмат айтамын, ыраазычылыгымды билдирейин. Ушул окуймун дегендер баарыңар окугула. Мындан пайда болот экен, бирок акчаңар болсо сонун эле экен криптовалютадан. Ушунча жыл болуп кетсе дагы Мира кайра кайтарым байланышка эметип бергениге рахмат айтам. Жакшылыкка насип этсин, буйрусун. Гүлзат эже. Негизи бизде окугандарга биз окуган болсо биз сохранить этип коебуз, окугандарды билебиз дагы. Эгерде жардам сураса, аларга өзгөчө мамиле менен жардамыбызды беребиз. Эгерде бизде окуп бүткөн болсо. Шашып кетип прямой жана видеобуз кылып алып турмун да Мира. Ооба. WhatsApp'tan чалып сразу эле кирип, немелер да сизге окшоп көп чалышат да. Мен мындай кылып аттым эле, эмне кылам эми депчи. Анан биз андай кыл, мындай кыл дейбиз. Жардам беребиз. Мен жөн эле жанагы позицияга $10 кала турган кылып эле койгон болчумун да, анычы. Ал сатылбай коюп, көтөрүлүп кетип. Сиз альфа монета менен иштеп алгансыз да. Альфа менен мурда иштеген эмессиз да. Ал жаңы кирген го. Ошон үчүн түшүнбөй калдым бул жердечи. Түшүнбөй калып сатыкка койсом сатылбайт, эсимде оодат. Альфадан спотко оодарып, анан кийин саттык да. Ошондой экен. Анан бир суроо эле берейинчи ушул жерден. Жана спот менен иштегенимде $250 салона сатып алсам, резко эле үстүнө өзү спот уйда турат. Анан жана сары жазуудан кичинекей простой стейкинг деп сатылбай коюп атат го. Ал эмне дегени? Сурооңузга мен жакшы түшүнбөдүм да. Дариха, сен түшүндүңбү? Жок, биз көрүшүбүз керек да. Көрүшүбүз керек. Скриншот жөнөттүңчү, сиз эмнени айтып атасыз? Мен сразу түшүнүп калдым. Скриншот жөнөтүп коюңуз. Аны дагы кийинирээк түшүндүм. Ал сразу кийин yorumга түшкөндөн кийин анан кийин спотко кайра которуп алып сатсам, сатылып кетти да. Ушул жер эмнеге ушундай болуп калат деп сурайын дегенмин. Жок, ал автоматически жандырып албас да. Автоматически коюлуп калат экен да. Ооба. Аны өчүрүп койсоңуз деле болот. Анан сиз сатып алган спотко сатып алган монеталарды автоматически нарыкка алып өтөт да. Ал өтөт дагы ярынга коюлуп калат. Ошо. Ал жактан любой время чыгарып алсаңыз болот. Если фиксированиега койбосоңуз элечи. Ошол, рахмат чоң, ийгилик ишиңерге окута бергиле. Кыздардын баарын үйрөткүлө.
силердин эмеңерден баары миллионер болсун, баарыңарга бак каалайм. Тынч болгула. Рахмат. Рахмат, Гүлзатжы. Суроо болсо берсеңиздер болот. Мен эметип турам дедим, силер airdrop'тон жакшы иштейсиңерби же споттонбу? Негизи ошо airdrop'тон деле көбүрөөк акча коюп жакшы иштеп алса болот да. Биз экөөнү да тең иштейбиз. $400-500 иштесе деле болобу? Бир монетадан? Airdrop'та? Эми мынау airdrop дегенди жана түшүндүрүп бердим, дагы сизге түшүндүрүп берейинчи. Airdrop'тон дароо акча түшпөйт. Эгерде Ошол биржанын түшкөн маалда да? ичиндеги airdrop'тордон болот.